Кыргыз элинин алгачкы агартуучу илимпоздо Ишеналы Арабаевге арналган «Арабаев 7 күн» спектакли Ош шаарынын тургундарына көрсөтүлүп жатат. Спектакльди Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театры даярдаган. Анда Ишеналы Арабаевдин өмүрүндөгү эң маанилүү учурларды, анын ичинде сүйүүсү, агартуучулук ишмердүүлүгү жана мамлекеттик кызматтагы аракеттери чагылдырылган. Арабаев 7 күн спектакли бул көптөн бери планга коюлган спектакль болчу. 2024 жылы ошол 4-5 декабрларда премьерасын Бишкек шаарына койдук. Анан багы суроо талап өтө күчтүү болду. Бул спектакльди чындыгында ошол тарыхчылар, илимий тарыхчылар изилдеп. Ишеналы Арабаев 1882 жылы Кочкор районунун Күн батыш айылында жарык дүйнөгө келген. Мектепти аяктаган соң мугалим болуп эмгектенген. 1910 жылы ал Россиянын Оренбург шаарындагы Кусаня медресесинде окуй баштайт. Бул жерде 1 жыл билим алган соң Уфа шаарындагы Галя медресесинде 2 жыл билим алган. Сахналык көрүнүштө медресесинде билим алган кыргыз жаштарынын билимге умтулуусу, ошол доордун кыйынчылыктары дагы камтылган. Арабаев тууралуу эми айтсак, Арабаев өзүңүздөр маалым болгондой биздин эгемендүүлүктүн бизге келишинин бирден бир себептеринин бири тарыхый киши, илимпоз киши болгон бул кишичи. Анан мен бул Арабаев 7 күн спектакльде менин ролум НКВД-штикти ойнойм, Манасчыны ойнойм бул жерде. Ош шаары берекелүү шаар деп коет, биздики токчулуктун шаары деп коет. Ошон үчүн Кудай буйруса биринчи баштап атабыз. Эртең да болот, бүрсүгүн да болот. 24 акыркы күн коюп алып, анан кийин кайтабыз үйүбүзгө. Арабаев 7 күн спектакли жаштарга кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндө жаш муундардын ордун түшүнүүгө жардам берип, алардын мекенчил сезимин ойготууга өөлгө болорун айтышууда. Көрүүчүлөргө жаш актерлордун чеберчилик менен аткарганы купулууна толгон. Кыргызстандын тарыхын жазган адамдар жөнүндө көбүрөөк өзүм алып алдым. Анан дагы Ишеналы Арабаев кыргыз алипенин атасы да. Ошо жөнүндө да көбүрөөк алып көрдүм. Ишеналы Арабаевдин өмүр баяны жөнүндө, сүйүүсү жөнүндө, окуганы жөнүндө ушунун баарын билип көрүп алдым. Бул малга чейин мен бир гана китепте Ишеналы Арабаевдин биографиясын окусам, азыр бул спектакльда өз көзүм менен көрдүм. Кандай сезимдер экенин көрдүм. Бул спектакльдин жана Ишеналы Арабаевдин айрыкча сүйүү, жашоосун сүйүү бөлүмү жакты. Арабаев 7 күн спектакли буга чейин Бишкек жана Жалал Абад шаарларында коюлду. Январдын 22-синен 25-ине чейин Ош шаарында коюлат. Спектакль Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата даярдаган.